Excel'de номерди автоматтык түрдө коюу үчүн ячейканы тандайбыз. Номер кое турган ячейканы. Бир цифрасын жазабыз. Андан кийинки ячейкага 2 цифрасын жазабыз. Андан кийин ушул 1 менен 2-ни белгилейбиз. 1 менен 2 жазылган ячейканы белгилейбиз. Мындай экөө бириккен бир рамкага алынат. Төмөн жагында кичинекей 4 бурчтук белги чыгат. Мыштын көрсөткүчүн ошол жерге алып барганда плюс белгисине өзгөрөт. Мыштын сол жагын басып кое бербестен төмөнгө карай тартсак, автоматтык түрдө ушундай номер коюп берет. Нумерация. Excel'de иштегенде омес жазганда көбүнчө форматын өзгөртүп коет. Мисалы, омести жазганыбызда башка ячейкага алып которсок, оместин цифралары өзгөрүп кетти, сандары, цифралар. Эми бул биз жазгандай көрүнүш үчүн кантип өзгөртөбүз? Ал үчүн ошол ячейканы тандайбыз. Мыштын оң жагын басасыз. Бул жерден формат ячеек тандап, числонун ичинде бул жерде числовой дегенди тандайбыз. Андан кийин число десятичных значков дегенден төмөн жагындагы стрелканы басып 0-го түшүрөбүз. И бул жерден окей басасыз. Ошондо омес биз жазгандай жазылат. Excel'дин дагы бир жакшы жери, эгерде ушул цифра бардык ячейкаларга түшүш керек болсо, жазабыз. Ошол ячейканын оң жакта төмөн жагындагы 4 бурчтукка курсорду алып барып, мыштын оң жагын басып, тартып койсок, копировка кылып коет. Төмөн жакка копировка кылсак дагы болот. Ошол 4 бурчтукту басып.